Швейцария 22 миллион доллар бөлүүгө даяр. Жапаров бир катар элчини кабыл алды. Президент 3 мамлекеттин элчисинен ишеним грамота алып, алар менен түрдүү чөйрөдө кызматташууну талкуулады. Президент Садыр Жапаров 23 декабрда өлкөдө аккредитацияланган бир катар чет мамлекеттердин атайын жана ыйгарым укуктуу элчилеринин ишеним грамоталарын кабыл алды. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Ишеним грамоталарды Швейцариянын, Монголиянын, Азербайжандын элчилери Оливия Бангертер, Ганхуяк Сондном жана Латиф Сейфаддин Оглу Кандилов тапшырган. Азем алдында чет элдик дипломатиялык миссиянын башчыларын ардак кароол тоскону айтылды. Жапаров ар бир дипломат менен өз ара мамилелерди тереңдетүүнүн, саясий, соода, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташтыкты бекемдөөнүн, соода, жүгүртүү жана инвестициялык мамилени бекемдөөнүн актуалдуу маселелерин талкуулаган. Мамлекет башчы өлкөлөр аралык саясий жана маданий гуманитардык мамилелерди өнүктүрүүнүн жана тереңдетүүнүн, ошондой эле түз соода экономикалык байланыштарды түзүүнүн, Кыргызстанга инвестиция тартууга дем берүүчү чаралардын маанилүүлүгүнө көңүл бурду. Садыр Жапаров Кыргызстандын артыкчылыктуу милдеттеринин бири чет элдик инвесторлордун кызыкчылыгын коргоо экенин баса белгиледи деп жазылат билдирмеде. Булак Спутник чекиткейи. Сумаянын өлүмүнө шектүү катары кармалган адам кое берилди. 9 жаштагы Сумаянын өлүмүнө шектелип кармалган жаран кайра кое берилди. Жактоочу Мунар Сулайманов ал күбө катары суракка чакырылып, суроо жооптон кийин үйүнө кое берилгенин Азаттыкка билдирди. Бул маалыматты милицияда ырастап, шектүүгө соттук психиатриялык экспертиза дайындалганын, ошонун жыйынтыгы менен чечим кабыл алынаарын маалымдады. Ички иштер министрлиги ноябрь айында дээрлик 10 күндөй дайынсыз болуп, кийин сөөгү табылган 9 жаштагы Сумая Хослижанованын өлтүрүүгө шектелип, 48 жаштагы жаран кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилгенин 23 декабрда билдирген. Милиция тараткан маалыматта сурак учурунда шектүү күнөөсүн мойнуна алып, Сумаяны мектепке бара жатканда азгырып үйүнө ээрчитип кеткенин, 3-4 күн жертөлөдө колу бутун скотч менен байлап кармагандыгын, денеси муздап өлүп калгандан кийин сөөктү суунун жегине таштап салганын жарыялаган. Сузакта 18 ноябрдан баштап дайынсыз болгон кыздын сөөгү 27 ноябрда Гогарт дарыясынын жээгинде табылган. Облустук милициянын маалыматына ылайык 2012 жылы туулган Сумая үйүнөн 18 ноябрда түш чендерде мектепке чыгып кеткен бойдон сабакка барган эмес. Аны милиция кызматкерлеринен сырткары 200дөй ыктыярчы издеген. Булак Азаттык чекит.org. Азаттык партиясы бийлик Калмаматовду бошотуп, андан кечирим сурасын. Бийлик экс-депутат Бактыбек Калмаматовду бошотуп, андан кечирим сурашы керек. Бул тууралуу Бишкекте өткөн маалымат жыйынында Азаттык партиясынын төрагасы Исмаил Исаков билдирди. Анын айтымында УКМКнын тергөөчүлөрү партиялашын Манас аэропортунан мыйзамсыз кармоо менен бир катар мыйзамдарды бузган. Ал белгилегендей, Калмаматов кечээ ажылыкка кетер алдында чек ара кызматынан жана казыят бөлүмүнөн өлкөдөн чыгууга тыюу бар жогу тууралуу маалымат сураган. Алар жок дешкен. Партия жетекчиси Калмаматов учурда жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер экенин белгиледи. Биз анын жакынкы аралыкта бошотулушун талап кылабыз. УКМКнын тергөөчүлөрүн жоопко тартуу боюнча жана кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборго да кат жаздык, деди ал. Булак Бипартер чекиткейи. Жогорку кеңештин жаңы депутаттарына мандат тапшыруу убактылуу токтотулду. Жогорку кеңештин жаңы шайланып келген депутаттарына мандат тапшыруу убактылуу токтотулду. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова 22 декабрда өткөн маалымат жыйында айтты. Маалыматка ылайык, шайлоо боюнча сотто бир нече арыз каралып жаткандыгына байланыштуу БШК мандат тапшырууну убактылуу токтоткон. Сотто биз кабыл алган чечим боюнча 3-1 мандаттуу округ боюнча дагы иштер каралып жатат. Ошого байланыштуу жогорку кеңештин депутаттарын каттоо маселесин биз убактылуу токтотуп турабыз, деди Шайылдабекова. Буга чейин 23 декабрда жаңы депутаттарга мандат бериле турганы айтылган. Ал эми 22 декабрда жогорку кеңештин 6-чакырылышынын иши соңуна чыгаары кабарланган. Булак Супер чекиткейи. Кыргыз элим факт. Кытайдан алынган карыздар. Аскар Акаев 2005 жылга чейин 45 миллион, Курманбек Бакиев 2010 жылга чейин 145 миллион, Алмазбек Атамбаев 2017 жылга чейин 2 миллиард 450 миллион доллар карыз алган.
Аша мынча иште кылып дача сууда 40 адамды кырганда тилиңерди жутуп алдыңар беле. Түлкү теке сагызган буккалар фейк бот троллдор. Жөнү жок адамдарды камаганда ТЭЦтен 386 миллион доллар желгенде, тарыхый музейде миллиондор желгенде, баш кесер Батукаевди кызыл килемге салып узатканда, ишке ашпаган таза коом деп миллиондор сол чөнтөккө чогулганда, коопсуз шаар деп веган алып келип элдин терисин тескери сыйраганда, айдоочуну Манас ордени менен сыйлаганда, жан сакчыны мыйзамсыз байытканда, журналистти УКМКнын жетекчиси кылганда, Кыргызстанда канча ровуду бар экенин билбеген адамды ички иштер министри кылганда, кайда жүрдүңөр эле дейм да, айтып отурсаң сөз жетпейт. Ашанын баласы балдарым чоң атасынын мээримин көрбөй чоңоюп жатат деп күйдүрөт да, камалсын саткындар. Чоң атасынын мээримин эмес, ата энесинин мээримин көрбөгөн миллиондогон эл бар чет өлкөлөп тентип жүргөн. Ашанын баласы отурчу боктон гүл жасабай. Уурулар, фейк бот троллдор Садыр Жапаровдун колуңарды тарткыла бөлүшөбүз. Булак кабарлар Чекит ТВ. Жапаровдон кийин ким президент болот? Таалайлуу Талгарбековдун төлгөсү. Аскар Акаевдин жеке жактоочусу ишмер экс-министр Бекболот Талгарбеков үчүн бул жыл таалайлуу жыл болду. Дегенибиз туңгуч президентибиз Аскар Акаевге жактоочулук кылып, ойлогону ишке ашып, ооматтуу болуп жымыңдап төрдө ысык чай ичип, өзүн олжолуу сезип олтурган мезгили. Талгарбеков Аскар атасына чаң жугузбай, тал тургай Акаевдин ак экендигин айтып бүтө албай, бул көрүнүштү Кудайдын буйругу деп түшүнөт. Акаевдин жемиштүү эмгегин айтып отурса, Талгарбеков көзүнө жаш алып, болгон эмгектерин колунун манжалары талып кеткенче санап кирет. Ал тургай Аскар Акаев миллион кыргызды чет өлкөлөргө тентипти деген суроого бул караандай калп. 2005 жылга чейин өлкөдөн 50 миңдей адам чет жакка жумуш издеп кетишкен. Четте иштеп жүргөн кыргыз мигранттарынын 10% 2000-2011 жылдар аралыгында, ал эми 90% 2012-2020 жылдар аралыгында Кыргызстандан кетишкен деп элдин оозун ачырды. Баса, Талгарбеков Акаевди актагандан бери тымызын президент болом дегендер Бекболот Талгарбековго куда түшүп, кымыңдап, тынымсыз ат тезегин кургатпай каттап жаткан мезгили экен. Анткени Талгарбеков Акаев менен тыгыз мамиледе болгондуктан Путин менен сүйлөшүүгө ыңгайлуу шарт түзүлүшү толугу менен мүмкүндөшүүдө. Демек, Садыр Жапаровдон кийин ким президент болот? Талгарбеков чечеби деген суроо жаралат. Анткени Акаевдин ажарын ачып берген Талгарбеков болсо, Талгарбековдун ажарын Путин ачып бериши мүмкүнбү? Ошондо Кыргызстандын тагдыры кайра эле кыйраткыч Акаев менен Талгарбековдун колунда калабы деген пикир жаралат. Дегенибиз менен Садыр Жапаровдон кийин Талгарбеков өзүн президент болуп калышы мүмкүн деп тамашага аралаштырып, тар чөйрөдө кыткылыктап күлүп калганын айланасындагылар коомчулукка таратып жүрөт. Айтор канткен күндө дагы акыркы учурда кыргыз атка минерлери Путинге жакпай бара жатканын эске сала жүрүшүбүз керек. Ага себеп бизден кит эмес, океанды кошо жутуп жиберген атка минерлерден Путиндин көңүлү көк таштай калган. Ошентип Кыргызстанда ушул тапта атагы аска тоону жарган, периштедей таза Аскар Акаев менен ташы өйдө кулаган Талгарбековдон өткөн бактылуу адамдар жок. Жомоктун аягында эки инсан 2021 жылдын мыкты инсаны, бири жылдын эң таза экс-президенти наамына татыктуу болуп чыга келишти. Мындан аркы мыкты куттуктоо менен батаны калдайган калк өзү берет. Булак Назар Ньюс Чекит ТВ. Президент Садыр Жапаров Туркиянын өлкө башчысы Режеп Тайип Эрдоган менен телефондон сүйлөштү. Бул тууралуу администрациянын маалымат кызматы кабарлады. Анын жүрүшүндө президенттер эки өлкөнүн ортосундагы дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына байланыштуу бирин-бири жылуу куттуктаган. Садыр Жапаров Туркия Кыргызстандын көз карандысыздыгын тааныган, дипломатиялык алака түзүп, жана элчилигин ачкан алгачкы өлкө экенин белгилеген. Туркия биз үчүн боордош мамлекет, ишенимдүү дос. Ошондой эле мезгил сынагынан өткөн өнөктөш. Кыргызстан Туркия менен болгон мамилеге өзгөчө маани берет деген Жапаров. Өз кезегинде Эрдоган быйыл кыргыз-түрк мамилелерине стратегиялык өнөктөш макамы берилгенине 10 жыл болгонун белгиледи. Буга байланыштуу ал стратегиялык кызматташтык боюнча Жогорку кеңештин 21 жылдын июнь айында өткөн жыйынынын жыйынтыгында жетишилген макулдашууларды ишке ашырууга өз ара күч аракетти жумшоону сунуштады деп жазылган маалыматта.
Турк лидери 2022 боло турган кеңештин кийинки жыйынына катышуу үчүн Кыргызстанга келүү ниетин билдирген. Булак Спутник чекиткейи.